Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd, assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. Урматтуу көрүүчүлөр. Сабактар улантабыз, жин жана шайтандар аламы. Өтүлүп аткан темабыз талма оорусу тууралуу болуп аткан эпилепсия, шайтандардын, жиндердин адамдарга денелик жактан таасир берүүсү. Жана аныктап кеттик, Куран жана сүннөт менен бул шайтандын, жиндин адамга кирип, аны талма акыбалына, эпилепсия акыбалына алып келерин Куран жана сүннөт жана үммөттүн аалымдары да бир ойдо болгон, жана ошондой эле бул нерсеге акыл дагы далилат кылат. Ошонун ичинен аалымдардын кээ бир сөздөрүнөн имам Ахмадтын баласы Абдуллах айтат, мен атаман сурадым дейт. Адамдар айтып атышат дейт, жин, шайтандар адамга кирбейт деп. Дегенде имам Ахмад айткан экен, балакай, алардын айткан сөзү ката деген. Ката айтып атышат деген. Жада калса, ал шайтан адамга кирмек түгүл, жада калса адамдын тили менен сүйлөйт деген. Жана ошондой эле имам Ахмад ибн Абдул Халим дагы айткан, жада калса ошол жин кирген маалда ошол дем салган киши ошол жин урганды ошол бир катуу уруу менен урса дейт, бир эчтекени сезбеген акыбалда болот дейт. Эгерде ошондой уруу менен ошондой катуу төөнү урганда дейт, төө аман калбайт болчу дейт. Мунун баары эмнеге далилат кылат? Ошо демек Куран жана сүннөт жана үммөттүн аалымдары бир ойдо болгон, жана эгерде киши адилеттүү ой жүгүртө турган болсо, акыл дагы далилат кылат. Жин шайтандын биринчиден бардыгына, экинчиден жин шайтандар адамдардын ичине киришине, жана ошол жанакы талма, өзүн жоготуу, эпилепсия бир акыбалдарга алып келүүсүнө бул тастыкталат, жана бул далил болот. Жана айтып кетебиз, бул талманын себептерин. Шайтан адамдын ичине кирип ошо талма акыбалга алып келишинин бир канча себептери бар. Ошол себептерден ошол шайтандын ошол кирген кишиге мындайча айтканда бир байланышы, мындайча айтканда ага ашык болушу. Бул чоң бир себептерден болот. Мындайча айтканда дем салууда, бул рукия маселесинде жиндердин түрлөрү бар. Мындайча айтканда ошол рукия менен аныкталган бир түрлөрү бар. Ошонун бирден бир түрү, жиндин түрү, шайтандын түрү, бул ашык жин. Мындайча айтканда кишиге ашык болуп кирет, сүйүп кирет деген сөз да. Көбүнчө бул кимге кирет? Көбүнчө бул кыздарга, келин кезектерге, аялдарга кирет. Өзгөчө эгерде ошол аялдын келбети, жамалы сулуу болсо. Ошол демек эмне ошонун жамалы менен, ошол эмеси менен, келбети менен суктанып, сүйүп, ошого кирип кетет. Ошон үчүн аалымдар айтышкан, эмне үчүн ушундай сулуу аялдарга көбүнчө кирет десе, негизи жиндердин өздөрүнүн аялдарынын келбети сулуу эмес деген да, куник акыбалда деген. Негизинде жиндердин келбети жакшы акыбалда эмес деп кээ бир аалымдар бир ойду айтышкан да, мындай сулуу эмес деп айтышкан. Ошон үчүн адамдардын эмесине, келбетине суктанышат деген. Бул акыйкат, себеп дегенде Аллах Таала адамды ажайып келген келбетте жараткан. Аллах Таала Куранда айткандай,
дейт, биз адамды ажайып келген жакшы келбетте жаратканбыз дейт. Демек, бул ашык болуп кирүү. Албетте бул бир гана аялдарга эмес, эркектерге да кирет бул ашык жин. Мисалы үчүн, ошол ургачы жин эркекти сүйүп, албетте ал дагы сулуулугуна таасир этиши мүмкүн, сулуулугу эркектин. Жана эркекке да кирет, бирок көбүнчө айтып кеткендей аял кишиге кирет. Демек, бирден бир себеби бул ашыктык себеби менен кирет. Жана бунун дарылоо ыкмалары бар. Эгер ашык жин болсо, кишиде ашык жин кирген болсо, буну дарылоо өзүнүн ыкмасы бар, албетте. Жана ошол кирген жин, ашык болгон жин, кишини талма акыбалга да алып келиши чоң бир ыктымал. Андан кийинки себеби, ошол жин кирген киши кандайдыр бир себеп менен ошол жин жана шайтандарга таасир эткен, зыян берген. Күйгүскөнбү, өрттөгөнбү, ошолор жашаган жердеби, же турган жердеби, же көбүнчө ысык кайнак сууну өзгөчө айыл жергесинде эшикке чыгып эле мындай чачыратып ийет. Балким ошол учурда бир жин өтүп бараткандыр. Жана ошол жинди күйгүскөндүгү үчүн эми бул жин эмне кылат? Өч алат. Негизи жиндин табиятында адамга караганда катуураак өчөшөт да. Ошон үчүн эгерде эч кимди көрбөсөң, эчтеке жок деген нерсе эмес бул. Албетте сени курчап турган канча көрүнбөгөн нерселер бар. Ошонун негизгилери ошо шайтандар, периштелер, көп көрүнбөгөн гойб, кайып дүнүйө бар. Ошон үчүн ошондой иштерди же нажас нерсени төгүбесин, ишылып кандайдыр бир зыян келтирген үчүн ал эмне? Сага өч алуунун негизинде сага кирип, сени ошол талма акыбалына, эпилепсия акыбалына алып келет. Дагы бирден бир себеби, бул жөн эле бир оюндун себебинен болушу мүмкүн. Жанакы кадимкидей эле адамдардын акылсыз адамдар бирөөгө зыян келтирет. Жөн эле мындайча айтканда, орусча айтканда, от нечего делать. Мындай да болушу мүмкүн. Кудай сактасын. Андан дагы болушу мүмкүн чоң дагы бир себеп бар. Жиндин киришине себеп, жана ошо талма акыбалына алып келиш, бул сыйкырдын негизинде. Сыйкырдын негизинде жин ошол сыйкыр кылынган адамга байланат, жана ошол жин ошол сыйкыр менен кирип, жана ошол акыбалга алып келет. Жана катуу бир душмандыгы менен. Мындайча айтканда, ошол жин шайтандын өзүнүн өтө жаман табиятынын негизинде зыян берет жана кирет адамга. Андан соң дагы бир себеби имандын алсыздыгы. Албетте имандын алсыздыгынын негизинде дененин эмне? Дененин да алсыздыгы. Мындайча айтканда, кириш оңой болот. Бул эмне? Имандын алсыздыгы, намаздарды окубайт, сүннөттөрдү кылбайт, жакшы иштерди кылбайт, коргонуу зикирлерин, дубаларын айтпайт, дуа кылбайт деле. Бунун бардыгы эмне? Анын коргонуусу жок. Мындайча айтканда, бир ташталган бир үй сымал. Эшиктер ачылган. Бир үй ачык болсо, эгер дарбазалары ачык, эшиктер ачык болсо, адамдар өтө барып, кызыгып, бирөөсү болбосо бирөөсү кирет. Бирөөсү шыкалайт, экинчиси кирет, үчүнчүсү жашап алат дегендей. Демек, иманы алсыз болгондон кийин денеси дагы алсыз болот. Кирүүгө оңой болот деген сөз. Ошон негизинде жиндин киришине бул дагы бир чоң бир себеп болот. Андан соң дагы бир чоң себеп бул катуу коркунун негизинде. Киши катуу коркуп, чочуп, жана көбүнчө окуялар болот. Мисалы үчүн авария болгондо, ышылып катуу коркуу бир акыбал болот. Чочуп кетет киши. Ушунчалык катуу коркуудан чочуганда, ушул себеп дагы чоң себеп болот жин шайтандын киришине, жана ошол талма акыбалына алып келишине. Дагы бир себептерден бул өтө катуу сүйүнүч, өтө катуу шаттаныш. Бул дагы
мындайча айтканда жиндин кирүүсүнө дагы бир мындайча айтканда бир порталдарынан болот, эшиктеринен болот. Дагы бир чоң бир себеп бул күнөө кылып аткан маалда, бир күнөөнүн үстүндө, кылмыштын үстүндө албетте жиндин кирүүсүнө эң чоң себеп болот. Өзгөчө бул динсиздик акыбал же динден чыгуу акыбалы. Ушул акыбалдарда дагы жин жана шайтан албетте кирүүсүнө өтө оңой болот жана талма эпилепсияга алып келген эң чоң бир себептерден болот. Демек, айтып кетсек, ушул себептерден, негизги себептерден бул эмне экен? Ашык болуп кириши, жиндин сүйүп кириши, ошол кирген киши бир жиндерге, шайтандарга бир зыян берүүсү себеп болот экен. Андан кийин жөнүндө бир оюндун негизинде кыларга иш жок, ошонун себебинен да кириши мүмкүн. Андан кийин сыйкырдын негизинде кириши мүмкүн. Андан кийин чоң бир душмандыгынын негизинде, өзүнүн табиятынын, нафсынын жамандыгынын негизинде. Андан кийин эмне? Ыймандыгынын алсыздыгынын негизинде. Албетте ыйман алыс болгондон кийин денеси дагы алыс болот, кирүү оңой болот. Жана катуу коркунун негизинде, катуу сүйүүнүн негизинде, жана кылмыш күнөөнүн негизинде жин шайтандар оңой денеге кирип, жана талма эпилепсия өзүн жоготууга алып келет. Ушул жерде сабагыбызды токтотуп турабыз. Адаттагындай бүгүнкү үйрөнүүчү дуаларыбыз кайгы жана капа, кыжалаттын негизиндеги ошол кайгы, капа, кыжалатты арылта турган дуаларды айтып кетип атканбыз. Бүгүнкү дуа Имам Насаи Аль-Кубра китебинде келтирет экен, Саад ибн Абу Вакастан. Саад ибн Абу Вакас айтат: биз пайгамбарыбыздын жанында отурганбыз дейт, күндөрдүн биринде. Отурганда пайгамбарыбыз айтты дейт: силерге кабар берейинби? Бир кабар берейинби, бир нерсеге үйрөтөйүнбү? Эгерде силердин кимиңерге бир кайгы жеткен болсо, же бул дүнүйөнүн бир балелеринин бир балеси жеткен болсо, анда ушул дуаны айтсаңар, ошол кайгыдан жана баледен арыласыңар дейт. Дегенде, биз айттык дейт, албетте Аллахтын элчиси бизди үйрөтүңүз дегенде, пайгамбарыбыз айтты дейт, Зин-Нундун дуасы деп айтты дейт. Мындайча айтканда, Юнус алейхиссаламдын дуасы: Ла илаха илля ант, субханака инни кунту миназ залимин. Пайгамбарыбыз айтып атат: Ла илаха илля ант, сенден башка сыйынууга татыктуу зат жок. Сен бардык жаман нерседен аруусун, жана мен шексиз залымдардан болдум. Мындайча айтканда, өзүңдү биринчи ла илаха илля ант, сенден бөлөк сыйынууга татыктуу зат жок. Дайыма Аллахтын сыйынуучу сыфатын тастыктап, ушул нерсени улуктап суроо, канча дуада айтып келатабыз, ушул эмне кайгыдан чыгаруучу эң чоң себеп. Демек, Аллахтын ага сыйынуучу сыфаты бул эң чоң бир кайгы, капа, кыжалаттан чыгаруучу бир сыфаттарынан. Ушул нерсени тастыктап, улуктоо. Жана демек, мындан келип чыгат, ким Аллахка жаңгыз сыйынып, дайыма кайсы гана ибадат болбосун, бир гана Аллахка арнаса, албетте Аллах ошонун себеби менен эч качан анын жүрөгүнө кайгы, капа, кыжалатты жакын жолотпойт. Жана бүт жаман нерсенин баарын Аллах Тааладан арылтыш керек. Ар бир нерседе. Жана өзүңдү дайыма залыммын деп билиш керексиң. Өзүңдү эч качан жакшымын деп билбеш керексиң. Себеп дегенде, акыйкатта эгерде сен өзүңдү жакшы билгенде, сен менен эч ким мамиле кылмак эмес. Ошон үчүн Аллах Тааланын дагы бир чоң неаматы, сен акыйкатта ким экениңди бөлөктөргө жашырып койгондугу. Бирок сен аны менен алданбай, өзүңдү дайыма залыммын деп билгениң, жана кыянатчымын деп билгениң. Ошондо Аллах Таала сенин даражаңды көтөрөт. Аллах Таала баарыбызды ага гана сыйынуучулардан кылсын. Дайыма
ар бир ибадаттарды ага гана арнатсын жана биздин жаныбызды бир гана ага сыйынган акыбалда алсын. Жана Аллах Таала биздин даражабызды көтөрүп, кыямат күнү Фирдаустун жаннаттын Фирдаусунан бизге жай берсин, өзүнүн сүйүктүү жана ыраазы болгон пенделер менен бирге. Жана эң негизгиси бул дүйнөдө кайгы, кыжалат, кападан бизди арылтып, биздин иманыбызды бекемдеп, кубаттап койсун. Субханака Аллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.